Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү темабыз га мүчөсү. Га мүчөсү барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү. Барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланган сөздөргө кимге, каякка жана эмнеге сыяктуу суроолор берилет. Кимге, кошунага, агайга, сатуучуга, каякка, чет өлкөгө, көчөгө, паркка. Эмнеге, спортко, китепке, баштыкка. Га мүчөсүнүн 8 варианты бар. Үндүүгө жана жумшак үнсүзгө уланса, га, ге, го жана гө түрүндө болот. Мисалы, тактага, терезеге, тоого, көлгө. Ал эми каткалаң үнсүзгө уланса, ка, ке, ко жана кө түрүндө болот. Мисалы, бакка, Бишкекке, Ошко, сүрөткө. Эми мисалдарыбызга көңүл бурсак. Кызым чет өлкөгө окуганы кетти. Уулум 2 жума мурун 6 жашка чыкты. Кагаздарды таштанды салгычка таштадым. Дептерге 15 сүйлөм жаздым. Танаписте студенттер тактага сүрөт тартышат. Тапшырманы эжейге текшерттим. Ал эми азыр өзгөчөлүктөргө көңүл бура кетсек. Биринчи, экинчи жана үчүнчү жакта таандык мүчөсү уланганда га мүчөсү а, э жана на түрүндө уланат. Менин досум кимге? Менин досума. Сенин өлкөң каякка? Сенин өлкөңө. Анын, алардын үйү каякка? Анын, алардын үйүнө. Мисалдар. Апама белек сатып алдым. Китебиңди досуңа бердим. Кечинде Ататүрк паркына барабыз. Кимге? Атама, апама, курбума. Каякка? Ала тоо аянтына, тарых музейине, Манастын күмбөзүнө. Дагы бир өзгөчөлүк, балдар. Мен, сен, ал, кошуу га мүчөсү. Кандай болот? Мен, менге эмес, мага. Сен, сенге эмес, сага. Ал, алга эмес, ага. Мисалдар. Апам мага жаңы көйнөк алып берди.
Asel sağa telefon çaldыбы? Бишкек шаары аға аябай жақты. Оксана бүгін айылға кетті. Ертең сабаққа барасың ба? Аида гүлдөргө су құйды. Адил апасына дайыма жардам берет. Ал маға жаңы дептерин көрсөткөн жок. Туылған күнүңө Азиз да келеби? Эжеме бул фильм жаккан жок. Сынакка азыртан эле даярдана баштадым. Быйыл ысык көлгө барган жокпуз. Телефонума 200 бирдик жүктөдүм. Ал кечинде үйүнө кеч барат. Мугалим тактага жаңы теманы жазды. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз да бүттү. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.